Ошондой эле экинчи маселе, мен дареме Кара Суу шаардык мэриясынан кайрылуулар келди эле. Кара Суу шаарына караштуу азыркы АТРдин алкагында мурдагы Сарай айыл өкмөтү, азыркы Кара Суу шаары болуп калган Эркин жана Коңурат айылдарынын дыйкандарынан кат келип чыгып атат. Ал жерде Кыргыз Республикасында жүргүзүлгөн агрардык жер реформадан бери, же болбосо 1996 жылдан бери ушул суу катышуусу көйгөй болуп келет да. Ал жерде бул айылдарда өзү бүгүнкү күнгө чейин Ак Бура дарыясынан хвостовой болуп, жана жазгы тала иштерин жүргүзгөн маалда, сезон маалында суу тартыш болот. Ал суу тартыштын алкагында коңшу айылдар менен, ошол эле Жоош айыл өкмөтүнүн Большевик айылынын жана ошондой эле бирлешкен айылынын жаштары менен мындай бир топ жолу чыр чатактар дагы чыгып келет да, Алмаз Акунжанович. Ошого азыр бүгүнкү күндө Эркин айылынын ортолугунан чоң Сабай каналы өтөт. Ошол Сабай каналына насостук станция курсак, насосторду коюп берсек, бүгүнкү күндө 160-200 гектарга жакын жер жана ошондой эле жаңы конуштар суу келбей какырап турат да. Ошого тез аранын ичинде протоколдук тапшырма берип, Нурлан Асанбекович, Айыл чарба министрлиги менен суу чарбанын жетекчиликтери менен биргеликте ушул маселени тез аранда чечишибиз керек. Алдын ала маалыматтар боюнча, алардын эсептөөсү боюнча 14-15 миллиондук смета кетет экен. Быйылкы 2025-жылкы бюджеттин эсебинен курдуруп берсек, дыйкандар чындыгында өтө мындай арызданып атышат, түшүмдөрүн мол ала алышпай атат. Биз шарт түзүп берели эле, суранып атышат. Ошого Алмаз Акунжанович, өзү дагы көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз. Рахмат. Рахмат. Аппарат Айшыр Абдуллаевичтин талабына тиешелүү комитеттерге протокол тапшырма бериңиздер.